Ирандын Кореядагы элчиси Кылычбек Султан президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасады. Ал өзүнүн билдирүүлөрү тууралуу иликтөө аяктаганга чейин Коопсуздук кеңеши президенттик аппараттын башчысы Досалы Эсеналиевди, тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевди жана өзүн убактылуу кызматтан четтетүүнү суранган. Анткени түзүлгөн кырдаалда адилеттүү иликтөөгө кызматтык кызыкчылыктардын кагылышы тоскоол болот деп эсептейт. Ал кайрылуусунда бир нече айдан бери тышкы иштер министрлигиндеги кемчиликтер тууралуу билдирүү үчүн президентке жолуга албай келгенин белгилейт. Ошондой эле бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине президенттик аппараттын башчысына да бир нече жолу кайрылганын, бирок натыйжа болбогонун айтат. Эгерде жогорудагы жетекчилерди убактылуу кызматтан четтетүү мүмкүн эмес деп тапсаңыз, анда мени өз каалоо менен кызматтан бошотуңузду суранам. Анткени түзүлгөн кырдаалда кызматтык кызыкчылыктардын кагылышына байланыштуу адилеттүү иликтөө жүрүшү мүмкүн эмес деп эсептейм, дейт элчи. Эске салсак, 24-сентябрда элчи Кылычбек Султан тышкы иштер министрлигиндеги кемчиликтер тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарына кайрылуу жасаган. Андан кийин 26-сентябрда тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев аны кызматтан алуу сунушу менен президентке кайрылган. 27-сентябрда президент Сооронбай Жээнбеков элчинин айткандарын иликтөөнү Коопсуздук кеңешине тапшырган. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри 2018 жылдын декабрь айында тесттик режимде иштей баштайт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Учурда Бишкек шаарынын укук коргоо органдарынын базасында кылмыштарды эсепке алуунун электрондук китебинин программалык камсыздоосу тажрыйбадан өткөрүлүүдө. Бирдиктүү реестр үчүн башкы прокуратурага 102 миллион 393 миң сом, ички иштер министрлигине 6 миллион 134 миң сом, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына 21 миллион 72 миң сом бөлүндү. Бишкек шаарына 16 жаңы мектеп керек. Бул боюнча Бишкек шаарынын вице-мэри Бакыт Дүйшөнбиев Марал радиосуна берген маегинде билдирди. Анын айтымында, окуучуларды норма боюнча окутуу үчүн эскилиги жетип калган мекемелерди реконструкциядан өткөрүү тууралуу программа даярдалууда. Ал 25 мектепти камтыйт. Мындан сырткары объектилерди бала бакча үчүн шаардын балансына өткөрүп берүү иштери да уланууда. Ал буга кошумча мамлекет жеке менчик бала бакчаларды курууга кызыктар экендигин да белгилейт. Бала бакчалар бизнес катары да жүрүп жатат. Жеке менчик бала бакчалар салыктан толугу менен бошотулган. Инвестор ишкерлерге бул жер даяр, келип бала бакча куруңуз деген нерсе жок. Айрым нормативдик документтер жетишсиз болуп, иш жүзүнө келгенде тоскоолдуктар болууда, дейт вице-мэр. Маалым болгондой, социалдык объектилер шаардын бюджетинин эсебинен курулат. Бүгүн 28-сентябрда вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова Ош шаардык клиникалык ооруканасынын материалдык техникалык базасы менен таанышып, оорулуулардан кабар алды. Вице-премьер-министр дарыгерлер менен баарлашып, алардын көйгөйлөрүн да укту. Шаардык оорукананын эски имараттары оңдолуп, шарттар түзүлгөнү кабарланды. Жакынкы күндөрү Актилек Кичи районунда курулган заманбап ооруканада пайдаланууга берилери айтылды. Эл аралык жаңылыктардан Океаниядагы Микронезия аралдар биримдигинде Боинг 737 учагы сууга кулап түштү. 28-сентябрда эртең менен Вена шаарына сапар алган учак катуу жааган жамгырдан кона албай жолдон чыгып кеткен. Кайра көтөрүлүү мүмкүн болбой океанга конуп калган. Бактыга жараша ичиндеги 46 жүргүнчү аман калды. Микронезиянын жергиликтүү гезиттеринин биринин редактору Билл Джейнс учакта болгон. Ал окуя тууралуу буларды жазды. Мен катуу үндөн улам учак жерге урунуп кондуго деп ойлогом, бирок сыртты карасам учу көрүнбөгөн сууда жүрүп жүрүптүрбүз. Учакты башкарган экипаж дароо авариялык эшиктерди ачып, жүргүнчүлөрдү кайыктарга салып, тез жардамга жеткиришти. Олуттуу жабыркагандар болгон жок деп айтылат. Кошумчалай кетсек, Микронезия Океаниядагы миңдеген майда аралдардан куралган аймак. Андагы аралдардын кээ бири өз алдынча башкармалык болсо, айрымдары ар түрдүү өлкөлөрдүн ээлигинде турат. Аймактын калкынын саны аз болгону менен туристтик экономикалык жактан абдан бай келет.